Жақшы bir söz бар. Аламға кеткен жол айылдан башталат деп. Ушул жерде биз шаар жакта өсүп туулуп калдык. Силер ушул жерде киндик тамган жериңер ушул жер. Ушул жерден таркап ушу бардыгыбыз ошо Карадөөгө барып жайгашып алган экенсиңер. Азыр мына ошо туулган жерин топурак алтын дегендей Кербенкол айылына келип отурабыз. Туулган жерибизди эстеп, бир эскерип өтүп кеткен ата бабаларыбызды эскерип. Бул бир жакшы саамалык. Şu samalыктын ээлери мына Амирбек акабызга тиги Кытайдан бир Кытайлык кыргыздардан bir өкүл келип туруп, ошолордун себебинен ушул жерге чогулуп отурабыз. Ушуларга бизди чогултуп, ушу баарыбыздын башыбызды чогултуп, бир ушу мааракени өткөзүп аткан ушуларга чоң рахмат. Эми кыскасы айтып кетсем, мен өзү билесиңер Сатыбалды палбандын небереси болом. Сатыбалдынын палбасы Маматалы болот. Ояктарын эми чоң аталарым, чоң бабаларды китептен окуп көрсөңөр керек. Атам деле жалгыз уул болгон, бир уул, эки карындашы болгон. Атам дагы палбан киши болгон өзү, Дуаш деп, жакшы таанысыңар. Сатыбалды палбандын анча-мынча неме палбандыгын билип жүрсөңөр керек. Ушу Кайтпас элинин Кербенколдуктардын намысын коргогон палбан болгон экен. Эң иштерге түшүп, бул жагы Өзбекстан, бул жагы Алайга чейин барып, көп байгөлү нерселерди алып келип, ушу элинде таркатып жүргөн адамдардан болгон экен. Эми биз жаш калып, атам дагы жашы өтүп кеткен. 6 жашына чыкканда атасы өлүп кеткен экен. Ал да канча билбей калган. Биз дагы атабыздан жаш калдык. Биз да өзү атаман 4 ұл 4 кызбыз. Эми мында эл бар экен, журт бар экен, аксакалдар айтып беришет, ошолордун айтуусу боюнча ушу аябай палбан киши болгон экен. Ушу чоң, жыгач кеселерди кармаганда кымыз иччү. Ушу мына салалардан ушундай чыгып турчу эле дейт. Силерге бага жалган муну Мамата Мөреке рамалык айтып берген. Алайда бир эңиште ушу чоң атабыз эңиште ишенген палбан түшүргөн экен, ошону жейим койгондо мына ушу Ажы Мамат аба рамалык айтып берген. Ушу чапанды жаап көрсөтө алып чыгып кеткенбиз деген. Ошондо аксакалдар келген, ушу палбанды бир көрүп алалычы деп. Бул жактан кабыландан акыркы бир кабыландан көзүгүп келип, ошо көзүгүп тийип өтүп кеткен дейт. Ошол жерде жатат азыр. Ошондо 39 жашта болгон экен. Бүгүнкү келген мыймандар, туугандар, баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр калоо менен мына биздин Кербенкол айылынын жашоочуларыбыз, бардыгыбыз, элибиз, журтубуз жашаган жер ушул жерде. Биздин чоң ата, чоң бабалар, чоң энелерибиз ушул жерде коюлган. Мына биздин Кербенкол айылы ушундай сонун жер болгон. Тарыхта деле бар, эл деле билет. Бардык коктуларда, бардык жерлерде булактар бар. Элдин жашоосу жакшы болгон экен илгертен. Мен шартка байланыштуу бул жерден 30 адырга 60-жылдардан баштап эл көчө баштап, ошака колхозду жойгон. Коммунизм колхозун жоюп, келеринге кошкондо, илгертен ошо 30 адырда биздин Кайтпас колхозунун 200 гектар кайрак жери болгон. Ошо жерде 5-6 үйлүү жашап туруп, кийин ошо жака турмуш шартка байланыштуу эл ошака көчө баштап өтүп кеткен. Бул жерде азыр бир 10 чакты үй бар эми жашап атат. Кудайга миң калла шүгүр. Ушул немелерде уюштуруп, мына туугандар келиптир Кытайдан, биздин туугандар. Рахмат буларга, узун өмүр, бакыт алай, бала чакасы менен, тууган уругу менен тынч болсун. Ушуларды уюштуруп, жүргөн Амирбекке дагы чоң рахмат. Жылда бардык убактарда ушу өмүр өтө берет экен, жашоо өтө берет экен күндөлүк. Ушу бир неме келечекте муундарга калтырып коеюн деп ошо санжырак китептерди жазып уюштуруп атат. Мен каалоом ушул бардыгыңыздарга узун өмүр, бакыт алай, бала чакаңар менен, тууган уруңар менен тынч боло, дайым учурашканга Алла Таала насип кылсын. Алладан эмне тилесиңер ошо максатыңыздарга жетиңиздер. Бүгүн насип кылган экен. Амирбек менен Мамат Райым акам экөө Бишкектен эме кылып, ошо Бишкектен Кытайдан келген бир туугандар менен жолугуп калышып, чогулуп, ошо ата бабабызга бир Куран окуткула эл деп
Berge gelip mına sizler menен tanışıp, sizler menен жүз görüşüp oturabız. Men ошол ай жоору, 2 ай жоору, ача жоору дейт. Биз ача жоорудан болобуз. Ача жоорунун Элчибек урусунан. Биз ошо эртеңки күнү Элчибек туугандардын, Алайдагы Элчибек туугандар ошол жерге баягы өзүбүздүн бир баягы мероприятие чогулуштарыбыз бар эле, ошого чогулуп, ошонун эмеси менен мына Амирбек ояктан Кытайдан келген туугандарды чогултуп, бүгүн мына жерге ата бабаларга Кур'ан окутайлы деп келишиптир. Мен дагы эмне демекмин, мына жердеги элдерге рахмат ушунча тууган урукка мына от чадырдан ошол туугандар келиптир деп от чадырдан ат арытып келипсиңер. Силерге дагы чоң рахмат, өмүрүңөр узун болсун, оорубагыла. Мына насип экен, мына бири-бирибиз менен таныштык, бири-бирибиз менен мурун эми бири-бирибизди көргөндүрбүз. Баягы жөн эле саламдашып эле өтүп кете бергенбиз да, эми башкадан болуп алийиндай болобуз да, эми тууган экенбиз деп. O bayit менен жаңыдан танышканда эле ол сразу эле тууган деп жабыша баштады. Тууганым экенсиң, сен тууганым экенсиң. Ошондой нерсе да, ошон үчүн бири-бирибизди тууган деп тааныганыбыз жакшы. Биз бир боорбуз. Туугандан бир боор бир. Мына боор бир да. Айттым го, жоорунун 2 баласы. Ай жоору, ача жоору деп бөлүп койгон гана жери болуп атат болсун, бир эле балдарыбыз. Ассаламу алейкум. Мына келген туугандар, келген коноктор, барыңарга мына рахмат, ата конушту, жоорунун ата конушун эстеп келгениңерге рахмат. Эми мен айтайын дегеним, биздин ушу ата бабабыз Коңур деген бубаларыбыз келген экен, ошо Коңурдан таркаган тууган уруктар мына жерде балдарына ар бир жылгадан бирден жылга бөлүп берип, кыштоо кылып, ушул жерде өнүп өсүп көбөйүп, кийин сайыз куралган маалда кайтпас колхозу болгон экен. Мына Лаңгар, Бекжар, Алгабас деген колхоздордон башта биринчи кайтпай келип колхоз болосуңар дегенде кайтпай колхоз болгон үчүн атын Кайтпас койгон экен. Эми ошондон кийин бул туугандар мына жерде канча жыл жашаган. Биздин ата бабалардын кыштоосу мына кыштоо болот. Шергазынын кыштоосу дейт ушул жерде. О Шергазынын эми 3 баласы болгон экен. Ак бото, кара бото, Козугул деген 3 уулу болгон экен. 3 уулунан таркагандар мына айылда жашаганбыз. Мына айылда чоңойдум 4-класске ушул жерде окуп, анан Лаңгарга көчүп кеткенбиз. Эми мен айтайын дегеним, эми ошо кийин анан ошо чөлдөгү От Садырдагы жери дагы ошо Кайтпас колхозуна карайт экен. Ошо чөлдөгү жерине карап, каерде иш кызуу болгон, техника болгон жерге көчүп, ошо жака отурукташып калды көпчүлүктөрү. Анан бул Кайтпас колхозунда көп райыстан өткөн экен, бардыгы биринен сала бири мен райыс болом деп бардыгы биринен бири боло берген экен. Ошондо менин абам, Тезекбай абам дагы 10 жыл райыс болгон экен. 10 жыл. 10 жылдын аралыгында бир түрмөгө камалып, кайра келип дагы болуп, 6 жыл кийин болуп, ошону мен 10 жыл болгон дейт. Онун баласы Кушпак. Кушпак губернаторгача, зам губернаторгача көтөрүлүп 5-6 жыл болду. Эми дагы кошумча айтайын деген, мына ушу мазарга келип, мына жылда 3 жылдан бери Кур'ан окуп кетип аткан мына Амирбек укама дагы рахмат айтамын. Ушунчалык элди уюштуруп, элдин башын бириктирип атат. Мына жерде белгилүү адамдардан айта турган болсок, мына Нургалпа деген абабыз, мына Кабыл абамдын атасы Нургалпа ажыга барып келип, жөө ол убактарда жөө барып келген экен, бир кызына гана көрүнүп, көшөгөнү тартып, көшөгөнүн ичинде сүйлөп, бир кызына сүйлөп, көрсөтмө берип, палан жерден пышык кыш чыгат, ошол жерде барып көйлөсөңөр пышык кыш чыгат деген, мына өзүнүн кабырына ылайык кыш чыккан экен. Ана биринчи берактагы кабыр ошо Нургалпа абабыздын кабыры ошол. Элдер көйлөп баягы
Bu pışık kış çıkpay atat go degende andan keyin kan çıgargıla bir ulak saynek soyup kan çıgarsaňar anan çıgat degen eken. Kan çıgargandan keyin pışık kış çıkıp pışık kış özünün gawruna ılayık gana kış çıkkan eken. Muna ataktalı ayta turgan töölük baldardın esinde kala turgan adamdары uşular bolgon. Budan emi iraisterde ayta bersek söz köýüp ketet. Özü tügöşe Qoňur Buwaz Özbekistandan gelgen, mına Özbekistandyk tuğandar menen kany janybız birge bäribiz. Oşa gün çuwaktyk jorular. Oşa bizde o şakta kalıp ketkenleri gün çuwaktyk jorular. Biz ay joru towu bolabız. Mına aça jorudan tuğandar gelipdir. Mına o Kıtayda tuğandarыбыз var eken, mına eli jurtun estep gelipdir. Bularga da rahmat, bäriňerge rahmat. Assalamu aleykum, hurmatly tuğandarym. Biz oşo Kırgızstandan Kervankol jaýlasynda turabys. Bu Kervankol jaýlasy Şark Aýl hökümetiniň hazırky Datka Aýl hökümeti bolup kaldy. Oşo Kervankol jaýlasynda negizi Joru urusundan Qoňurdan baldary jaýlagan bardy. Özüňer bilesiňer Qoňurdan uşul jaýlany bergen ata Buwazga rahmat. Hazırky wagtda emi bul jerde ata Buwazdy eskerige gelgen eň negizi mına eki bir worlarym gelişdi. Any alyp gelýän mına Amirbekge rahmat. Eki bir borumyň attary Tokur, Jolon. Bular Xitay jergesinden gelip Bişkekde turukdaşyp kalgan. Bişkek şahrynda jaşap atышat hazırky учурda. Ata Buwazyny eskerip, uşunça jol basyp, at arıtıp, ton tosutup gelgenine rahmat bulardan. Her daim bular tün yüreğinde uşu joru degen neme jaşap, bizi izlep kelgenlerine rahmat. Mazardагы зыяраттан соң туугандар Лангар айылына бет алышты. Бул жерде кытайлык туугандар жакын тууганы Баатыр Аксакалдын куттуу үйүндө ак дасторкон жайылып, жандык союп, конокторду тосуп алышты. Тарыхый жолугушууга Кыргызстан менен Өзбекстандан келген бир туугандар чогулушту. Ошентип, 2 кылым мурун тагдырдын шамалы менен бөлүнүп кеткен бир атанын урпактары бүгүн кайрадан бир дасторкон башында баш кошушту. Жаратканга атап курмандык чалынып, ак тилектер, жакшы каалоолор айтылды. Бул күнү жөн гана дидаралашуу эмес, өчкөн оттун кайрадан тутанышы, тарыхтын кайрадан жанданышы эле. Kervankol mazarına çıkıp al jerde Kur'an okup soyup tili ötkürüp bular da uşunday niyet kılıp gelişken eken rahmat uşularga her daim işlerinin oğunan versin, tuğandarı men tınç bolsun, Kıtaydaki tuğandarımız da tınç bolsun, her daim şu baldardı uşul jaka niyet menen, ak niyet menen atlanıp jönötken eken, alarga da rahmat. Бул туугандын тупурагы алтын деп бекер айтылбайт.
алыстан туғақ тартып, тон тортып, қытайлық туғандар келіп, бардығын башылығын біріктірген сізге рахмат. Бұл туған деген сөз, қандай десем мен, жеткізе албаймын, бірақ болар емес, мен де сүйініп атам. Себебі бұл туған адамды тудай тұтып, ошоны биік қармаған адамдарға мен ыраазычылык айтам. Ишиңиздерге ийгилик, тынч болойлу бала чакалар менен. Каерде болсо кызыр жылоосунда болуңуздар, кааларым ошол. Бизде ушу Кытай элинен туугандарыбыз 1850 жылдары кеткен туугандарыбыз келип, бизди издеп келип, биз менен таанышып, ушунча неме кылып 2-3 күндөн бери жүрөт, биз менен тынч болуп, сыңар. Анан кийин ошо экөөнү, ошолорду тааныштырган сизге ham рахмат, Амирбек. Ошолор бактылуу болсун, балдары менен тынч болсун. Ошо неме жолом менен Токур акеге ham рахмат. Ошо бизди издеп, ояк-буяк 40 жыл издедим дейт. Рахмат ушуларга. Ошо биз жоор экенбиз, тынчык бардыгы. Ошо бизди ошо ылым санап издеп, ата-энесинин сөзүн калтырбай, ушунчалык бизге урмат сый менен келген экен. Тынч болсун, балдары менен тынч болсун. Кымбаттуу, урматтуу эмен бу жердин келин ором, менин кайын журтум сар, кайнагалар, кайнилер, сиздерге ушунчалык рахмат. Биздин ошол кайын атамын урук тууганы Кытайда келип, мынтип тууганчылап келип отурат. Буларга Алла разы болсун. Сизге дагы Алла разы болсун. Бала чакаңыздын күнү күчү көрүң. Дайым тойлордо катташып, бала чакабыз, небере чеберлер менен жүрө берейлик. Тууган урукту тегиле үзбөйлүк. Тынч болойлук баарыбыз. Аллага шүгүр, ушунчалыгына Кудайга шүгүр дешибиз керек. Заманыбыз тынч болсун. Ушундай сонун адам келгенде биз сыймыктанбай эмне кылабыз? Сыймыктарыбыз төбөбүз көккө жетип атат. Келин болсо ham ушуларга силерге чоң рахмат. Бүгүн өтө кубанычтуу күндөр болду. Алыстан келген Кытайлык туугандарыбыз келди, Өзбекстандан келди, Оштон келди, Кызыл Суудан келди. Мына бүгүн кубанычтуу күн болуп, Карванкул ата бабабыздын жерлерине чыгып, ал жерде зыярат кылып, Куран окуп, олар менен чогуу болуп түшүп келдик. Ушуну уюштурганда Амирбек жана бир экөө бар экен, Жолон да айжорлордон да бирөө бар экен. Ушуларга чоң рахмат. Булардын кылган иштери алга жылай берсин, дендесликтери чың болсун, тапкандары берекелүү болсун, эки дүйнө бала чакасы менен, тууган уругу менен бактылуу болсун. Баарыбыз ушу ынтымактуу болуп ушинтип катташып жүргөнүбүз эң жакшы нерсе. Ошентип алыс жерден келишип, тууган издеп, тууган табышып келгендерине олорго деле рахмат. Ушу ынтымак болуп катташып, бала чака менен биримдиктүү болуп жүрө берели. Кыргыздын санын көбөйтүп. Алыстан bu Kıtay'dan tuğanlarımız getirip, o turalı öte kuvançtayız biz. Keçeden beri, 2-3 günden beri suyunu bile uçağı yemek alıp duruyoruz. Şu tuğanlar bolsunlar dayım. Tuğan turpak altında, tuğanlar aman bolsun. Jaratkan Allah özüңdүн буйругуң менен мына бизде жоору туугандарыбыз, жакын абаларыбыз şu канча жылдан бери 2 кылым мурун кеткен экен, ушулар келип мына издеп таап келип отурат. Алла разы болсун, алхамдулилlah шүгүр. Мына 3-4 күнөн бери сүйүнүп, кошо жүрөбүз. Аллага шүгүр. Мына келип өзү ата журтубуздун мына Карманкулга барып келдиңиздер. Ошо жерге дуа кылдырайлы, сой сойлу, паталайлы, биздин ата бабаларыбыз айтып келген деген мына бир чоң милдеттен кутулуп отурат. Şu insan derler kalgan bari tınç bulaylı aman bulaylı iki dünya baktırıp nasip olsun Allah'a. Rahmat gelgenizlerde. Allah desin kan bolvay Жаңы күн, жаңы сапарды баштады. Бул жолу жол Өзбекстанды көздөй уланды. Максат ата-бабалар айтып кеткен кош кыштактын изин табуу эле. Дал ушул жерден Шабото Баатыр Кытайды көздөй аттанган деген санжыра бүгүнкү күнгө чейин сакталып келген. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Канча күндөн бери ушта туугандарды издеп, туугандар менен аралашып, туугандарга рахмат. Бизди жакшы колдоо кылып тосуп алды. Ама бүгүн Өзбекстанда биздин ата-бабабыз ошакта өткөн кишилер экен, ошакка жерди көрүп келе деп кетип атабыз жолон экөөбүз. Алган туугандарга аман болгула.
Rahmat tuğanlar her birinizlerge. Özbekistanдағы айжорлардың жашаған жерлеріне жарқыштақ деген жерлерді көріп келеді деп Өзбекстанда туғандармен ұшырасып келеді деп кетіп жатабыз. Барып туғаншылап танышып деген ата жерлерімізді жерлеп көріп пұран оқып келеді кетіп жатабыз. Жолымыз шыдыр болсын, жолымыз қыдыр болсын. Assalamualaikum. Şuvar tuğanlar biz Kırgızistan'da yaşayız, Özbekistan'da tuğanlarla uçurlaşıyorlar, ketmekteyiz. Alarda köpten beri yüzülük bağın alaklarını kayradan olayız. Assalamualaikum. Tuğanlar bizde şu tuğançılıkta umup bulup Kırgızistan çevrесini Özbekistan'a oturtamiz. Şu yerde özümdagi ayjorу tuğanlarımızды, ağaynilerimizni dağı bir tamırlarsa tanışıp gelip şimdi yolga çıktık da. Buradayı bir sazı ötөбүз. Шекарадан өтүү бир нече мүнөткө гана созулду. Бирок бул сапарда алар аралыкта эмес, эки кылымды басып өткөндөй болушту. Чегаранын ары жагында аларды Коңур уулунан тараган туугандары жылуу тосуп алышты. Көптөн күткөн жолугушуу бул жерде да жүрөктөрдү жакындатты. Аларды алыстан күткөн бир боорулору кучак жая тосуп алып, алдын ала өзгөчө даярдалган куттуу чайхананын төрүнө ак дасторконго улуктун улуу сыйындай алып келишти. Бул тек гана меймандостук эмес, каны бир кандаштардын дидарлашуусу эле. Жайылган дасторкон үстүндө эки кылымдык кусалыкты жазган жылуу, таасирдүү сөздөр сүйрөнүп, жүрөктөрдү бири-бирине ого бетер жакындатып турду. Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Bizi bana Özbekistan'a bana yakışıklı çegelerde oturupuz hazır. Havadan var. Bana kelgen yerge nimetle şükür. Bana tuğanlar, bana bıyaklar bana öykü nimeden geldi bana Xitaydan biyak oğuz bana Kırbırlangerden geldi. Havadan var. Kelgen yerge nimetle rahmat. Bizi hürmet kılır, bana gelir, bana aylanıp, görüp, hamle yoktu. Başına oturuşlarımız daima var devam olsun. Tezde maşında uçuraşularda bulup duraylık. Bola çakalarınızda arzu havasını görgüle. Kim niyet kılsa niyetiga yetsin. Bana Amrbek bilen bana şültör yıldan beri birgeyiz. Bana Amrbek nime dese şunu kılıp yürüyoruz bana. Bayerde bana kalırsa barı otağız. Bana bunlar hem yiyip otat bana hürmet kılıp. Maşına oturuşlarımız göp olsun. Hali nime de tuğançılığımız bar devam olsun. Avalan bar hoş gelsin yani. Rahmet vergeyim. Bola çakalığında azlık havasını görgüle ilayim. Allahu Ekber. Hoş gelsinler. Hürmetli tuğanlar. Şu gelgenler için biz ayağa kursanbız. Şu Xitaydan gelgen, özümüzün Oş'tan gelgen. Tuğanda rahmet gelgenler için. Şunday oturuşlar daima üzülbösün. Daima kattaşıp жүрелік. Toy topurda, başkada oynayıp gülüp kattaşıp жүрелі. Tınç boğula, sizler daha tınç boğula. Gelgenler için rahmet çoğun. Bulurlar emez, dağın gelgile. Kaptaş kılaylık. Gelgile. Kesin biz daha kursamız oluruz. Selamünaleyküm, hürmetli tuğanlar. Hoş geldinizler. Allah Teala sizlere oturuşunuzu bulur için ne tuğanlar? Bazı geldi üzülmesin. Bizden keyinki muğunlar dağı bazı geldi kılsın. Kattaşıp bazı geldi kılıp tuğanlıklarмен ынтымақта жашаганга нежесин. Мына Аллага шүгүр демелер жакындашып мына кайда бири-бирибизди неме кылдык. Анан автобустардын кийин дагы жакындашайлык. Мындан дагы бекемдешейлик. Кийинки үчүн сизге чоң рахмат. Алла разы болсун.
Ömer Ali akam, Kamçı akam, Alımkul akam barında tınbay katlaşat elenger. Odan keyin okşa kattavay koydular. Toyuna çakırdın geldik. Odan keyin daha kattavay koydum. Neme? Turgunbay. Okşa kattonu kayradan başlayla hiç üzülmezden tuğan urukbuz. Etten tırmak acırağandayla biz daha tuğan uruk acırağa жүрöylü. Yemi o'sha Kamçı akamin, Ömer Ali akamin, Alımkul akamin bari başqayla. Yemi sizler qaldыңар, sizler üzülmezden qattap turqula. O'sha ukalarim. Her daim qayerda olsa tinch bolgula, ömürlü bolgula, balaşı qanarmayan biz jaqa tez qattap turqula. Assalamu alaikum, hurmatly Özbekistanдағы жор туғандар, амансыздарбы? Biz manabı birinciden Әмірбекке çoğun rahmet aytqımız kelip atat. Şu Әмірбек qancha kundan beri biz bilen Bishkekten kelip atat. Bishkekten kelip keche жоru tuğanдар menen жолуктуруp, жор туğandardın ata-babas qo'nishlari жашаган жерлерге барып Kur'an okutup, şuna hizmet kılıp atat. Sizge çoğun rahmet. Men bir degeni quvанып atam hazır. Qo'shqishlaq degende Bab degen bir ağabız köp aytışı. Aqılың bolsun qo'shqishlaq tap, qo'shqishlaqdagi kishilar bilan bir jol hukam deb. Mana ko'rsak qo'shqishlaq bar ekan hazır o'g'al tolqinib ataman. Bayağı ata babamızın ruhumu razı bolar. Şuna kelgen jolana ko'z kelgenizge. Bu yerda jolomning xizmatimi ko'p. Jaş bolsun aka şunu izildeydi dep keldik her birimizden aslыңыздарга. Şu Kırgızlar ынтымакта жашап, жор туғандар 200 жылдын астына улан үзүлүп калган жипти кайра улайлы деп келдик. Уланып bir-birisine барып келишибизди уланталык. Bizde tamақ жеш эмес, кийим кийиш эмес, жер көрүш эмес, биздин урухубузду ата тегибизди билели деп келдик деп. Bu ata tegimiz bizge kerek bolup atat. Niye desek bizim gelecekte muğumuzga kerek bolup atat. Bizim baldar çoğuysak, ata tegimiz kayak desek, Kıtay desek, Kıtaydan kayaktan gelip desek, biz bilmesek, biz kanıp Kırgız bolabız. Biz ata tegimizde izdep şoğa geldik tuğanlar. Şununla rahmat, aman bolunuzlar, kayakta bolsa Kırgız elinin kalpağı baştan düşmesin, jeregiz, yüreğizde jüre versin. Assalamu alaikum, hurmatly Özbekistanдағы жор туғандар, mana жаңа байкелерімнің айтқандай, біз үзіліп қалған жіпті улайлы деп, ата-бабаларымыз жашап өткен, şu жақтан өсіп, білім алып, өткен жерді іздеп, келіпсілермен табышып отырамыз. Бұға айбай қуанып отырамын. Bizim demekçi болған мақсатымыз bir, şu ata tegini bilbegen ulat kul bulat degendey biz ata tegimizni bileli dep sürüştürüp kelip oturabız. Bununla köp rahmat. Bundan keyin davamlı ulap ketsek, baylanışıp tursak, жақшылықта, davamlı жақшылықта şuna öşlersek, hazır zaman жақшы болып ketmedi. Xitayдағы жор туğanlar Xitayda aman esen bolsun. Kırgızistan'дағы tuğanlar Kırgızistan'da aman esen bolsun. Özbekistan'дағы jor tuğanlar Özbekistan'da aman esen bolsun. Az üç memleketin dostluğu öte жақшы, zaman жақшы. Şunday Xitay memleketi şu konuştarsın. Memleketlerge şunday jardam kılıp ayabay жақшы mamlede öte iştat buğa öte kuvanıp iştabız biz. Şu dostluğu üzülüp şunday ele şu tuğandığımız üzülüp etsin. Sizlerge çoğun şunday akıtla soğan salıp ağzımızdan çıkan arasındaki kuvanıp oturabız. Çoğun rahmat, aman bol bar bol. Assalamu alaikum. Buna bugün Özbekistan memleketi ata-babalarımızın yaşagan yerlerinde oturabız. Biz menen koşa mına Kıtaylık jor tuğanlarım Ağan Lez koşa geldi. Batır eken baş bolgan. Ana nemi bu uğru sürüştürü, uğrular tanı, ağanın baldarın biriktürü, böyle
bizden keyinki muğundarga kaldırıcı ıyık nesi. Men ayrıkça şu Tokrak menen koşan jolonga murazçılık bildirem. Şunlardan atartıp gelip surap izdep. Eğer bular aytpasa, bular bilbese bizleri bilbek emespiz. Adamın Abirbek dostum, şu ortançı olgan, şu kişiler tanıştırıp birbirimizi ulagan, bu kişiye de çoğun razılık bildirip ketem. Ana neme şu jakındaşıp, sürüşüp, tuğan ekenimizni bilgenimiz biz jakşı, ынтымактын belgisi ol eseptelet. Adam başında arkıl nerseler var, jakşılık var, jamanlık var deyip. Erteң emес бүрсүгөн биздин көзүбүз өтүп кеткен болсо балдары сурашы мүмкүн. Men kayсы urudanmın, men kim, men ata tegim kандай. Жээңе каяка жээм болом, каяк тагам болот, кайсы мен ата журтум болот деген bu суроолор дайым адам баласына суралып келет да. Ошондуктан эртеңки муундарга жакшы нерселерди калтырып кетиш үчүн биз биригишибиз керек, биз билишибиз керек ким экенибизди, кайсы уруулардын астында, канча чоң жамааттын астында биз ким экенибизди билип, өзүбүздү билип, бирөөлөргө таанууга кылышка аракет кылышыбыз керек. Анан чоң рахмат, мен абаларым балдары бизден байланышып турабыз. Анча эмне азыр кошо айткандай заман жакшы болуп калды, чек аралар ачылып калды. Барам деген жерге барасың, курсак ток, кийим бүтүн, көңүл ток дегендей азыркы заман. Бир гана ушу туура сүйлөп иштеш керек. Ушундай заман болуп атат. Ana sizlerge de çoğun rahmat, akeler, ülkeler. Bu da yine baylanıştı, biz böyle. Çın neyse ben kança yıldan beri gelelekpin. Ötkende buna tağalarıma biri öttür. Ait günü geleyel desek, o gün daha yetişelbeye kaldık. Apamın ülkeleri. Ançamçı öttür çilek. Anneannemi şunday nesillerde, şun dersin bağırdığı biz için sıymık boluş gerek. Bunları da ulantıp geçişimiz gerek. Андан соң изденүү башталды. Кош кыштак санжырада айтылган ошол байыркы конуштун изи изделди. Биз издеген кош кыштак эмес, кош терек айылы бар болуп чыкты. Бир аз мурдараак кош төбө айылы деп аталып келген экен. Бүгүнкү катар жайгашкан жар кыштак, кош терек жана Бештал айылдары ата-бабалар жашаган аймактарды эске салат. Балким кылымдар ичинде айылдардын аталышы өзгөргөндүр. Балким алардын орду жылгандыр. Бирок ата-бабалар калтырган эскерүүлөр элдин эсинде бүгүнкү күнгө чейин жашап келет. Жар кыштактагы байыркы мазарда дагы Куран окулду. Урпактар ата-бабаларын эскерип, алардын арбагына таазим кылышты. Ар бир дубада өткөн менен бүгүнкү күндүн ортосунда көрүнбөгөн байланыш сезилип турду. Жергиликтүү туугандар менен болгон маекте дагы бир чындык айтылды. Көпчүлүк өзүнүн 3-4 атасынан аркы санжарасын так билбей калганын белгилешти. Айылдагы Турсунбай аксакал менен жолугушуу болуп, ал келген конокторго ак батасын берип узатты. Patriot, sınırda patriot, şey olacak patriot. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Elimiz, yurtumuz, yurtçuluğumuz, bardağımız tinç bulayalım, aman bulayalım. Tuğan yurtlarımla, kardeşliklerimle, bardak ellerime ticamam bulayalım. Mesela tay joktap gebze, öte çoğun rahmet. Şimdi suyunu kursam oludum. Şurada Kırgız'da akbatlı insanlar babamız yerden. Bir gün joktap gelen joktlar var. Şu sizlere rahmet. Tancaneye sapmaz. İşine yerler yürüyorsun. Ömrünü uzun, rızkına ziyade bozma. La havle ve la kuvvete illa. Men atam O'rozbek. Şu O'zbekistonda Pravda ayırında yaşaymiz. Men atam Mo'min bo'lgan. Mo'minning otasi Bektash. Bektashning otasi Aydar. Aydarning otasi Xo'ja bo'lgan. Onun jo'g'orisini bilmaymiz. Bugün biz cho'ng atalarimiz o'tib ketgan, ham otam ham o'tib ketdi. Atamam bilmeydiler. Sebebi şu revolüsiya bo'lgan mallar bir neme bolup, kulak bolup tartılıp ketken eken çoğ atalarımız baylar esevinde. Oşo'nun esevinden biz şu yerde oturuktaşıp kolamız hem. Hazır hem
şu ayılda dağı tizgili Kırgızlar var. Ponlili Kırgız, hem Ayjorular dağı var. Kıylale var. Hem köpçülük yaşlarımız hem bilmey kaldık. Uruz dağı, Nemen dağı, hem sekin ayında süйлöştürüp, ne sürüştürgenimizde sekin çıkıp atadı. Atam Bektaş. Bektaş'tan keyin balda 7-8 uğurluyuz biz. O'sha ana bari joqda aytib beradilar, deb o'shani chozib olib olgan ekanmiz. Juda ko'pindagilar. Ana akara nimada Qurbanqarada Tajoy ayilda akam bor, cho'ng. O'sha meni yaxshi biladi. Ana buni suyuni kam bilsalar, bu yoq Rossiyaga ketib qoldi. O'sha aytganim. Şu Ayjor'un qaysidan giresen? O'sha aytganga qaysi joyga, hay joyga deydigan bo'lib qoldik-da. Bu yoqni aytolmaydigan bo'lib qoldik. Atam aytib berganda resmiy tiyib qoldi-da. Masalaka bardig'i nimalarda kengalar. Shu nima misrakami, masalaka ko'lo ekan, ha? Ko'lomda. Böyle. Misraka falanto, o'rdaytilar. Ansamcha qo'shoqchiligi bor ela. Yo'q, qomuzlar yaxshi chertadilar. Qomuz chertadilar. Qo'shoqlar qo'yadilar. Qarasuda ko'p unday konkurs bo'lib qoladilar, qomuz bo'yicha tug'anim ukam deb nima qilchilik. Ko'zi ko'rmay qoldi. Keyin ko'rmay qoldi. Shu oyog'i ukam yurdi-da. Komuzda sertesizdi. Endi Tartam. akkordeonda tortamiz. Ursbay Abduqodirovdan Qo'sam bitgan, men og'ayim. Akang bo'ladi. Onam tang bulbuli. Qaray, yetib talabdi. O. Uyda ruxsat mama olib. Ayi. Jingmen duo olib. Hali ular aytadi, shunday tug'anlarimiz ekan. Qanday ekan deb Qanday qanday tug'an. Ya hozir kechaga aytib men Qo'shtinga aytib siz kezatdim, jo'rladim. Yo'q qisqida ham bor ekan deb, oyda ham bor ekan deb kezatdim. Dengin eksataytdi. Sizmi kishlar ruxsat olishim kerak degan fikrim qoldi. Bir akshini qo'yib so'rab nimaganga bo'ygan ekan. Жаңыда келген Қытайда қырғыз бар десем. Онда қарап, қаяқтан үйреніп алған қырғызстан еді. Мен қырғызшаны орыстар үйретті дедім. Сен өзіме қарай чыңды дейді. Чыңды осы орыстар үйретті. Қытайда қандай тілде сөйлейсің дейді. Қытайша сөйлейсің, білесің дейді, білемін дедім. Қандай тезде үйреніп алды Қырғызстан дейді. Tezli үйреніп алды. Өзде жаппай олады. Өсер Turg'unboy Avaz әрдайым үйіңерден тыныштық болсын, башқалармен тыныш болғылы, ерішіңер жайық болсын, үйіңер толық болсын, әрдайым қылған ішіңер оңынан келіп, тапқан тұтқаныңар баракалы болып, қошқан жарыңармен теңарып, бақтылы қарылып берсін. Hacım siz de doyurup koyun. Hoş olmayın. Bugün hizmetlerinize rahmet. Allah razı olsun. Tapkan vakatınızın berekesi versin. Bala çakanlarına aman bolğular, tinç bolğular. Başka yerde geçseniz cürüğür Kırgız dep tuğa versin. Kanınlar Kırgız'ın kanı olsun. Ömrünüz uzun olsun. Amin. Amin. Gün akırındap batıştı gözдөй оğdu. Tuğanдар bir-birine ак жол айтып uzatıştı. Бұл жолугушуу соңуна чыкты. Бирок жаңы туғандык байланыш эми гана башталган эле. Ақсақал, рахмат. Жақсы тосып алдыңыздар. Тынчылык болsun. Болды, мына ата-бабасы жашаган жер бір айланып келдіңіз. Чоң рахмат сізге. Машинаңыз дөңгөлөгү кете берсин, чуркай берсин, өмүрүңүз узун болсун. Чоң рахмат. Бала чакаңыз аман болуңуз. Ата-babalardın yerini görüp aylanılar деген ne acaba? Görüp geldinizler, bir sınıf kaldınızlar, siz kaçtınlar, bulunuzlar деген. Sonra gelirken, öte sonra gelirken. Ona neyme
Gelmese, görmese, suravasa bu yerde kim görmem. Ha? Rahmat sizlerge de şu. Gelip, Atavarın terinde Aslı çevde çaylar varken Vatan ziyaret geldik. Uğurçuya kulaktan oğuzdan uğurlar Uğurçuya tek bugün varıp öz yerini görüp geldik. Hoştepe diyen yerini gördük. Hoşterek diyen yerini gördük. Cile Kuluk diyen yerini gördük. Varıp evet kullanıp köyümüz tolup biz köyümüzü toldurup taktık. İsteri de tutturmak sağlandırıp Hoşçuluk gördük. Şunda baylanışıp tuğanırıp civini ulap üzbey baldardan baldarga urpaktan urpaklarga şu tarihi sancılarını жақсы kaldırıp gitmenge bari Өзбекстанга болгон сапар аяктап, коноктор кайрадан Ош шаарына кайтышты. Бул жолу конокторду Ош шаарынын чыгыш тарабынан орун алган Фуркат айылындагы тууганы таалай тосуп алды. Акыркы жолу баары бир дасторкондун башына чогулушту. Бул жөн гана коштошуу маселе. Бул жаңыдан башталган туугандыктын алгачкы майрамы болчу. Кыргыздын ыр күүсү дагы бир жолу бул жолугушунун көркүн ачты. Аккордеондун коштоосунда жаңырган оондор ар бир жүрөккө жылуулук тартуулады. Жолугушунун соңунда Токур ажы менен Жолон ажы бардык туугандарын Бишкекке, андан соң Кытайдын Кашкар аймагындагы Жулукбашы айылына мейман болуп келүүгө чакырышты. Анткени бүгүн ошол айылда Шабото Баатырдын урпактары өмүр сүрүп келишет. Канча жыл өткөн, 100 жылдар өтүп кетсе керек арадан. Мына ушул туугандарыбыз мына бизди издеп келип таап, аталарыбызды түпкү басып өткөн жолдорубузду сүрүштүрүп биригип отурганыбызга мына Алла Таалага миң карла шүгүр келтиребиз. Мына 3-4 күндөн бери сүйүнүп, сүрдүгүп, ушул туугандарыбыз менен боор батырышып, эмдик чекти ушул жүрөктөрүбүз эзилип отурган маалыбыз, ушуга шүгүрчүлүк келтирели. Мына ушул туугандарыбызды издеп тапканыбызга аябай шүгүр келтиребиз. Мына дагы ошол жактагы калган туугандарыбызга саламдоолорубузду айтып атабыз. Бул жерден ажыраша албай турган маалыбыз азыр. Мен ушу туугандар келип, туугандарды 3-4 күндөн бери мейман кылып, тозуп алып, ошолор менен айчылап жүрөбүз. Кудайга шүгүр. Şu tuğanlarımız var iken ancha жылдан beri izdep şu tuğanlarımı tavab dep geliştir mi Kuda kalasa taptı. Ben buranları şu kattoğunu üzbeyli. Toylarda жақсылықта бар, несере бірге болып жүрелі. Балдарымен барымен танышып, Kuda kalasa buradan gelip tanışıp, baldarımızdan kattatıp, tuğanırız, bulantıp getirip тұрған derece varışımız gerek de biz yani. Özüm 56 yaşka çıktım. Hem Kuda kalasa men baldarım aldı 40'a çıkıp otadı. Hem Kuda kalasa baldardı bar joğı bala çıkasымен tanıştırıp bulardan katta olup bulantıp getiriz. Hem şu zamanımız tinç bolsun. Şu tuğanlar men her daim жақсылықтар üstünde oynayıp жүрелі. Katta oluz üzülmesin. Allah'ın buyruğu menен mına kança jıl 2 kılım murun ketken bizde mına жоғары туғандарыбыздан, ата-бабаларыбыздан Кытай Республикасына кеткен экен. Ошонун балдары, невре чебирелери ушул келип отурат, бизди таап, буга себепкер болгон мына Амирбек абизге Алла разы болсун. Бардыгыбызды бириктирип, мына канча 30 адырдан келди, Карбанкулдан, Өзбекстандан келген туғандарды бардыгын башын бириктирип мына жерде отурат. Uşu sizge rahmat. Allah razı olsun. Balaçıqanızın günü küçün görün. Allah Taalam 2 dünya baktırlıqını nasip kılsın. Uşul 2 adamdı biriktirip, söyleştirip, çay veriştelebete kıyınsiz. Uşulardı taap gelip bizge tanıştırıp, tuğandarınızı tanıştırıp oturan sizge rahmat. Uşul Kıtaylık tuğandarыбызга ham Allah razı olsun. Balaçıqasın günü küçün görsün. Budan keyin katlaşıp, жақсы kattooda жүрөйлü. Kuda kalasa kolunuzdan gelişince sıylap, jönötöylü, kapı olboy kettiңиздер. Allah razı olsun. Kuda kalasa mına şul Jolona ekebizge, Tokur ababızga, Amirbek ekebіз uşul jorlardan en kitepte жазыла turgan. Kuda kalasa baldardan baldar nevre çevirileri uşul tarıkta kala turgan işlerdi kıldыңыздар. Allah razı olsun. 2 dünya baktırlık nasip kılsın. Rahmat, çoğun rahmat.
Бул туугандарыбыз менен сүйлөшүп келгенде азыр көпчүлүк биздин туугандарыбыз ошол Кытайда экен. Кытайда экендиги биз үчүн абдан жаңылык болду. Демек биздин уруудан, биздин ушул тукумдан мына биз Кыргызстанда деле абдан көппүз, мына Ош аймактарында, Ош чөлкөмүндө. Бирок мына Кытайда дагы бар экендигине өтө кубандым. Мен өзүм журналист катары Кытайга деле сапарларда барып жүрөмүн. Көп шаарларында болгонмун, 7-8 провинцияларында. Эми мындан кийин ушул жол болуп кала турган болсо, ушул чыгармачылык сапар менен жол болуп кала турган болсо, сөзсүз түрдө ушул Кытайдагы туугандардан учурашып кеткенге бир насип кылсын деп ниет кылып койдум, Кудай буйруса. Ошол эгерде видеону көрүп жаткан болсоңуздар, кытайлык туугандарыма дагы чоң саламымды айтамын. Кудай буйруса, сиздер менен дагы жолуга турган кез келеттир деп үмүттөмүн. Туғандар келген екен, қанша жылдан бері санжыраны изилдеп, біз да сүйініп табыз. Аллаға шүкір, ушу туғандарыбызды көрүп, біз дағы сүйініп, қуанычыбыз батпай, bir аптадан бері ушинтип тозуп эме кылып жүрөбүз. Бизди табыштырган ушу абаларыбызга чоң рахмат. Ыраазычылыгыбызды айтып кетебиз. Bundan кийин да биз өзүбүздүн теңдүүлөр менен, туугандарыбыз менен мамиле кылып, каттоо кылып, кайра эртең изилдеп, кайра келип санжырабызды узартып, бизден кийинки муундарга дагы үлгү болушуна аракет кылып, биз дагы туугандарыбызды чакырат элек, тең туштарыбызды бирге ушу келсе бири-бирибиз менен мамиле кылып, ушундай катташып жүргөнгө чакырабыз, болсо таанышабыз. Келиме кылып кетиңиздер. Маанайыбыз өтө сонун болуп иштат. Биз биринчи күнү келгенбиз. Биринчи күнү келгенден тартып Оштогу туугандар, жоор туугандар, ай жоор туугандар астыбыздан чыгып тосуп алды. Актасогон жайып өтө кызуу маанайда тосуп алды. Биринчи жолу көрүшкөн болсок дагы мурдадан тартып, тааныштай, мурдадан тартып барыш келиш кылып жүргөндөй, туугандайдай жакшы тосуп алды. Андан кийин Кербенколго бардык, Ләңгерге. Кербенколго барып, ата бабалардын рухуна Куран окуп, дуа кылып, жашаган жерлерин көрүп, аякта жүрдүк. Бүгүн болсо Өзбекстанга бардык, Өзбекстандын Желекудук деген, Жалалкудук, Кош дөбө деген жерлерге бардык, Кош кышлак деген жерлерге. Аякта барып, ата бабалардын жашаган жерлерин аякта көрүп, Өзбекстандагы туугандарыма жакшы тосуп алды астыбыздан чыгып. Бул жолку сапарыбыз өтө сонун, биз ойлогондон дагы өтө сонун болду, өтө ыраазы болдук. Болуп дагы биздин таалай инибиздин маанайы өтө сонун. Жакшы, бизде туган дос келген. Мына ушу Батыр экен баштаган туугандар өтө туган дос экен. Биз келгенден баштап Батырга бизден чогуу алып жүрүштү бизди. Сапарыбыз оңуштуу, жакшы болду. Биздин ата бабаларыбыздын санжырасыны билип, улантып, үзүлгөн жипти улап дегендей ойлогон ой максатыбызга жеттик деп ойлойм. Бир нече күнгө созулган бул жол жүрүш соңуна чыкты. Бирок анын мааниси эми гана башталды. Токур ажы менен Жолон ажы ата бабаларынын эки кылымдык аманатын аткарышты. Түпкү журтун көрүштү. Туугандарын табышты, ата бабаларынын жайына барып дуа кылышты. Эң башкысы үзүлгөн туугандык байланыш кайра уланды. Эки кылым тарых үчүн узак мезгил, бирок ата бабанын аманаты үчүн ал күтүүнүн гана убактысы болчу. Бир кезде Кош кыштактан Кытайды көздөй кеткен көчтүн урпактары бүгүн кайра өз журтуна кайтып келишти. Издегенин тапты, жоготконун жолуктурду, аманатты аткарышты. Бул фильм өткөн жөнүндө гана эмес, ал келечек жөнүндө дагы. Анткени бүгүн кайра табышкан туугандар эртең бул байланышты өз балдарына, неберелерине өткөрүп беришет. Ошентип, ата бабанын аманаты түбөлүк жашай берет. Biz mana Oşqa bardıq,
Оштогу туугандар бизди өтө жакшы тосуп алды. Биз ойлогондой болгон жок. Биз ойлогондой бу тааныбаган жерге барсак, бизди кандай тосот, кандай принимать кылат дегендек ондой болгон жок. Өтө жакшы тосуп алды. Барган күнүбүз бир чоң бир кафени алып, 20-30 киши тосуп алып, кой союп, аксакалдар тосуп алды. Мен муну үмүттө ойлогонмун эмес мындай тосот деп. Бизде өтө жакшы Амиркул менен бизге барды чоң рахмат. Ушу инжекке өзү ошо жорларды жазып келатыптыр. Өмүрү узун болсун, ушу жигиттин бактылуу болсун, үй бүлөсү менен ынтымакта балдардын күн күчүнү көрсүн. Муну айткым келет. Экинчиден ошол жерден эртеси биз чыктык. Тиги Ош неменен Анжанга Өзбекстанга өтөбүз деп. Өзбекстанга өткөндөн кийин Өзбекстанда жорлар бар экен, олар кабарлашкен. Бизде олар жакшы тосуп алды. Бир кафени алып, бир күн кечкичеңди конок кылды. Өздөрүнүн машинеси бар экен, Кошкушлакка апарды. 3-4 айылда апарып көрсөттүсө, ата бабаңар şu жактан кеткен деп. Өтө жакшы олар тосуп алды. Онан келдик, эртеси кайра Ошко келдик, ошол күнү кайтып. Ошко келген Карбанкол деген айылга келдик. Бир аксакалыбыз, аксакалдын атын унутуп калыпмын. Аксакал тоже балдары менен жакшы жашайт экен, жакшы тосуп алды. Эртеси кичине кам чыгардык. Ошо чоң аталарыбыз өткөн мүрзөлөргө барып, Куран окутуп, кан чыгарып келдик. Биз ойлогондой болгон жок. Өтө жакшы тосуп алды. Рахмат. Биздин туугандар чын эле биз мына 200 жылдан өтүп 200 жыл болуптур. Ошо туугандар менен байланыш жок. Унутулуп калган туугандарды кайра биз ойлоп атабыз, кайра улаттык жибизди деп. Мындан кийин тууганчылыгыбызды бекем кылып, той ашыбызга чакырып, жакшылыгыбызга, жакмандыгыбызга келип кеткенге ошолордон биз ошолор менен мамилени жакшы кылып, мындан кийинки жипти да кайра улайбыз. Мына жакында жолонун келинчеги өтүп кетти. Ошо туугандар рахмат, ошо туугандарга келип, 4-төө келип биз менен көңүл айтып кетишти. Ошондон бери мына байланышта жакшы болуп атабыз. Амирбекке чоң рахмат. Өтө сонун жерлерди көрсөттү. Туугандарыбыз жакшы экен. Ашу тууганчылыгыбызды мындан кийин бекемдетели деп үмүт өнтөдөбүз. Экинчиден менин ойлогон бир максатым ата-энебиз, чоң аталарыбыз ошо туугандарды жор урусуну туугандарды тапкыла деди де. Мен ойлоймун, ошолордун айткан тапшырмасын аткардым деп атамын да. Чынында атам менен чоң аталарыбыз өтө ыйлап айтышчу. Биздин ата бабабыз ошол жактан келген жор урусу. Сен ошолон тап балам, сен ошол жакта жашайсың, кандай болсоң тап дейти де. Мына кече барып келдик, жакшы тосуп алды жор туугандар. Өтө ыраазымын жор туугандарга. Алла ыраазы болсун, тууганчылыгыбыз бекем болсун, мына катнашыбыз мынамы жакшы уланып кетишини каалаймын да. Жолдор узак, бирок бизди чакырган ыйык мекен күттү күлгүм кылымдан. Бир нече эле очок калып кайтарган. Бул айылда улуу тарых жазылган. Başka jakta ömür sürüp jatsak da, жүрөктөрдө өчпөйт ушул сагыныч. Бабалардын мазарына башы, жылда келүү бизге улуу кубаныч. Касиеттүү бул топурак улуу жер, бул айылда өткөн канча асыл эр. Кайда жүрсөк тамырыбыз бир экен, Куран окуп дубакла турпакта. Ар бир жазда жолдор кайра бирге, ата журттун деми бизге сезилет. Сагынычтын шаңы менен кубаны,
Umut otu cürüktürdü canıp bura. Başka jakta ömür sürüp jatsak da Jürüktürdü üç böğüt uşul sağınıç. Babalardın mazarına başıyım. Жылда gelip bizge ulu kubanıç. Vasiyetli bul toprak ulu jer. Bula yılda yutkun gançasıler. Kayda jürsük tamırırız bir eken. Kur'an okup dubakla turpakta. Babalardın mekeni, urpaktarın çakıra.